Assalamu алейкум. Негизи мен мурда органда иштеген адам катары улуттук коопсуздук кызматынын, ички иштер бөлүмүнүн, прокуратуранын кызматкерлери тууралуу же алардын иш-аракети тууралуу мындай көп ала бергим келбейт да, себеби алардын мээнетин, мамлекет үчүн кылып аткан кызматтарын мен жогору баалайм. Эми иште кемчилик болот, ошо кемчилик үчүн сындаган мен үчүн мындай туура келбейт. Бирок бүгүн улуттук коопсуздук кызматынын мындай постун көрүп калдым. Эми уят, бул жигит менин аталаш иним болот. Мен жакшы билем. Бул мамлекетти басып алуу эмес, чымынга бир зыян кылгандан дагы корккон жигит да. Эми жаштык кылып бирөөлөрдүн постун бөлүшүп, бир нерселерди бөлүшүп коюшу мүмкүн. Ошонун үстүнө чоң кылмышкерди кармап келгенсип жарыя кылып атат да. Аныгында бул былтыр майда бир посттор жазып койгон экен. Анан бул май айында Россияга кетет. Эл катары миграцияга ошол жакта иштейт. Анан күзүндө иш козгойт дагы, Россияда жүрүп, ушундай бир мамлекетти басып алууга, күч менен басып алууга аракет жасаган, ошого ушундай бир маалымат таркаткан деп туруп мындай кармап атасыңар дагы, келип туруп монтип жарыя кылып атасыңар да. Эми бул баягы биздин органдын ВКМнын башында бир шоу менен адам иштеп, ошонун коллегиясынан чыга албай атат окшойсуңар да. Мен азыркы учурда чындыгы профессионалдар келди деп ишенем да. Билем мен ал келген жетекчилик кызматка келген кээ бир жигиттерди жакшы тааныйм, мыкты кызматкерлер. Балким ошо коллегиядан чыга албай атасыңар, ушул нерсени токтотуш керек го дейм менин оюмча. Инимин андай кылмыш деле жок, андай кылмышкер кылып коомчулукка көрсөтүшүн деле кереги жок болчу. Чында по факту эле иштеп койсоңор болмок. Ошондо алып келиш үчүн мына энесинен сотрудниктерге билетин наракка берека алып берип, 2 сотрудник, анан баласына коюп алып берип, 100 канча 25 000 сомго билет алып берип келишти кызсын. Анан алып келер мен сотко алып барып, кече 1 айга камакка алдыңар дагы, анан бүгүн мүнтүп бир чоң бир кылмышкерди кармагандай чыгарып атасыңар да. Эми ушул нерсе өтүш керек да. Президент өзү дагы айтып атат. Эми мындай нерсени токтотуп коелу деп. А силер болсо кайра эле мурда коллегиядан чыга албай аткандайсыңар да. Эми чынында мамлекетти басып алууга шектелип, ошого план түзүп, атайын бир иштерди уюштурган адамдар охрана менен, кайтаруу менен сотко келип, сотто катышып атат. Ошол учурда эле аткаруучулар ошолорду билбей кол коюп алгандар СИЗОдо жатат. Ошосуңар эле мен инимде жаштык кылып бир кээ бир постторду бөлүшүп койгон экен, ошон чоң кылмышкерди алып келгенсе, анан башкаларга эскертүү берип атасыңар. Эми чынында мамлекетти басып алууга аракет кылган адамды камабай, анан ошого окшогон балдарды камасаңар, ким ишенет силердин ишиңерге? Ушуну токтотпойлубу? Бул кылмышкер жигит эмес да. Силер деле жакшы билесиңер. Айтып атпаймынбы башында, ал чымынга да зыян тийишкенин корккон бала. Балким бул жерде түшүнбөстөр болгондур. Ошол убакта бул май айында кетти миграцияга, иштеп келейин деп. Ишти күздө козгоп атасыңар, же бир жашаган жерине бир билдирүү бербепсиңер, же жакынына бир барып, ушундай балаң кой жүрсүн, жөн жүрсүн, кылмышы козголуп кетиши мүмкүн, жоопкерчиликке тартып коюшубуз мүмкүн деп эскертпепсиңер, же баланын өзүнө чакырып, сен ушундай посттор жарыялап атасың, кел мага жооп бер деп чакырбасаңар, эч кандай бир билдирүү да жок, чакырып да жөн эле иш козгоп туруп, анан розыска жарыялап туруп, ал жөн иштеп жүргөн жерден алып келдиңер. Анда да январда кармагансам, 4 айда арың келди. Анда жол киресин айтып атпайсыз, ата энеси төлөп берип атат. Алып барып келген ГСИНдин кызматкерлеринин керек болсо жанагы эмне деп коет, командировочныйдан $600 берип атат. Мунун баарын эми энеси өзү айтып чыкса керек. Айтмакчы, энеси жеңем бүгүнкү президентти өтө колдоочулардын бири. Катуу колдоого алып бүгүнкү күнгө чейин чаңын жугузбай ушундай мактап келип аткан инсандарыбыздын жарандардын бири. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам кылып бериңиздер, суранамын. Монстр деп айтып кетпеди, ошол сыяктуу бизде Темир Болот Абыкеев деген байкебиз бар. Аким болду биздин Кочкордо. Сиздин советниңиз Чолпонбек Абыкеевдин иниси да. Аны Кашше деп ат коюп койгонбуз байке. Бессмертный да, коррупциялык болгон ишин баарын тактыксак прокуратурага беребиз. Кайра эле сот акталып кетип, уламдан улам башка жерге аким болуп барып атат да. Ошол кезде айыл аймактарды өнүктүрүү жылы болуп 20-30 миллионго чейин акча бөлүнгөн, ошолордун почти 80% бир 70% жеп кетишти да. Ачык, азыркы себестоимость менен көпүрөлөр салынды, 14 миллион сом экен да. Так эле ошондой көпүрөнү Токтогул районунда салыныптыр.
6 миллион сом десе ошону кымбаттап чыгылып атышат да. Биздики 2015-2014 жылдары болчу 16 миллион сомго салынган. Айылдын конторунун крышасын алмаштырганга 3 миллион сом берип, капиталын алмаштырыш керек экен. Шипирин сыйрып туруп эле кайра арзан жана калай темирди үстүнө бекитип туруп эле эчтеке балка рейкаларын алмаштырып, ошо менен сметаны жаап кетишкен да. 3 миллион сомду жеп кетишкен. Ошол эле отоплениясы садиктерге бөлүндү, бүт жеп кетти. Эбегейсиз байды да эч ким алып, чын ага эч ким иш козгобойт экен. Козгосо эле Акылбек Жапаровдун байкесинин өкүлү баласы экен, бүт тыптынч аппак эле суудан курак чыгып кетет да Садыр Нуркожоевич. Ошого бир өзүңүз бир көзөмөл болуп карап берсеңиз. Курулуш министри Нурдан мырза, кабыл алып турбайбыз. Бүт доводдорун прокурор экөөң алгыла да текшерип келелечи. Жарайт. Бүт айтып атканы чынбы же мындай бир үстүртөн эле айтып атабы карап мага точно информацияны алып келе мага. Жарайт. Все жарайт. Сот менен прокурор. Экөөңөр карап ушундай иштерди. Мына карачы, жалаң экөөңөрдүн ишиңер да. Сот менен прокурордун иши. Сандалып эле 3 жыл, 5 жыл, 10 жылдан бери соттошуп жүргөндөрдү. Карагыла дагы адилеттүү карап туруп, чекитти коюп туруп, мына деп туруп точканы коюп салбайсыңарбы? Калыс карагыла, адилет карагыла да, мына могу сен тарапта деп туруп чекитти коюп салгыла да. Ошондо ушундай залдан маселелер көтөрүлбөйт да. Элдин арасында бүт баарында ушундай маселелер. Кабыл алгыла азыр, могу чыккандан кийин кабыл алып туруп, экөөңөр карап туруп, чекитти коюп салгыла. Же бул киши тарапта болсо мыйзам буяка чечип бергиле. Жок, тиги тарапта болсо тиги тарапка чечкиле дагы, что үмүтүн үздүрбөйсүңөр менен 10 жылда, 5-6 жылда сүйрөп жүрө бербей. Üçüncü mikrofon. Саламатсызбы? Угуп атасыңарбы залда эмне деп атат? Соттор. Угуп атасыңарбы? Ар бир сотко жеткизишиңер керек да шуну, ар бир сотко. Залда эмне деп атканын элдин. Саламатсыздарбы? Мен Жаллабаттыкмын. Жаллабаттын тарыхын, энциклопедиясын түзүп, китеп кылып чыгарган адаммын. Сиздер менен журналист, жазуучу Куттумидин Базаркулов. Мен муну айтып жатканымдын себеби ушул Жаллабат элинде акылдуу, чоң интеллигенция, күчтүү кадрлар бар. Бир гана алар Ташиев менен байланып калган эмес. Ташиев бул Жаллабат эмес. Ташиев бул Жаллабатта жалгыз. Жалгыз бир адам. Эми өзүнүн үкөлөрү менен болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө Жаллабаттан акылдуу адамдар чыккан. Алардын бири жана ошондой эле кыргыз элинин анык баатыры бул Жаллабаттан чыккан деп мен Зулум Жамашев деген аксакалды айтар элем. Ал 40 жыл жогорку сотто, ошондой эле жогорку соттун төрагасы болуп иштеген адам. Мына Жаллабаттан чыккан анык генерал, анык баатыр ушул адам. Ал эми кийинки кыргында болгон, өзүнүн солдаттары өлүп жатса генерал болуп алган. Ал генерал эмес. Ал жазалма деп айтар элем. Анан бүгүнкү күндө айтып атат, ушул эгерде Ташиевди камап койсо митингге чыгышы мүмкүн Жаллабат эли. Жаллабат эли Ташиев үчүн митингге чыкпайт. Себеп дегенде Жаллабатты да Ташиев уят кылды. Эмне кылып уят кылды? Алар казино ойношту. Алар кумарпос болду. Акчанын аркасынан долларга кумар болушту. Ошон үчүн долларлап казинодон уттуруп атат да. Ташиев бүгүн мамлекеттен коркуш керек. Себеп дегенде ал мамлекетти жеди, ичти, колдон келишинче пайдаланды. Мамлекетке чиренип алып, нечен деген адамдарды кыйнады, тилин жулду, белин сындырды, керек болсо өлтүрдү. Анан ушул адамды кантип жакшы адам дейсиң? Бүгүнкү күндө ошондой эле Ташиев элден корксун. Ал элди коркутканды койсун. Себеп дегенде элди кыйнады. Ошондой эле Ташиев досунан корксун. Себеп дегенде досунан бакты талашты. А дос бакты талашпайт, аны душман гана кылат. Ошондой эле бул Жалалабадда мына мен иштешкен, ошондой эле көзү өтүп кеткен, көзү түрүү аксакалдарды айтып кетсем,
Көп адамдар, мына ошол эле Зулум Жамашев, бүгүнкү күндө Эркеш Төрөбаев деген адамдар бар. Ошондой эле мени ушул акимиятта иштесин деп биринчи кадр кылган Каныбек Тилекеев деген бар. Ошондой эле Дүйшөналы Мамасалиев деген бар. Турназир Бекбоев деген аксакалдар мына бүгүн иштеп жүрүшөт. Бүгүн эл аралап жүрүшөт. Мына окшогон акылдуу аксакалдар. Ошондой эле Адыш Кочкоров, Исмаил Айсариев деген аттуу аксакалдар иштеп кетишкен Жалал Абадта. Мына ошого окшогон интеллигенция чөйрөсү бар. Ошондой эле бүгүнкү күндө дагы Жалал Абад кадрлардан кура эмес. Кадрлар бар. Мен деген адамдар бар. Ташиевке байланбайлы койгула. Ташиевден күчтүү адамдар бар. Мына ошондой эле мен айтып кетсем, ошол губернатор болуп иштеген Жусубалы Төрөмаматов, Кыргыз нефтегазда жакшы иштеген Рашид Бостонов. Ошондой эле бүгүнкү күндө ошол элдик губернатор аталган Медер Үсөнов деген бар. Ошондой эле Чымбердиевтер дегендер бар. Шаардык кеңештин депутаттары болгон күчтүү кадрлардан. Ошондой эле дагы бир күчтүү кадр Мурат Тагаев деген бар. Между прочим, Мурат Тагаев жөнүндө айтып кетсек, Кыргызстанда подземный ходду куруу шаарларда бул мертвый болуп калган. Ошол мертвыйлыкты оживлять эткен, ошону жандандырып жан киргизген Жалал Абад шаарында биринчи подземный ходду ошол эгемендүүлүктөн кийин, Советтер Союзунан кийин Кыргызстанда Мурат Тагаев болгон. Ал Шайырбек Тагаев менен мэрликти ат салышып, Мурат Тагаев Шайырбек Ташиевди утуп алган. Кийин Шайырбек Ташиев өч алып, агасы кызматка келгенде Мурат Тагаевди мэрликтен кууп чыккан. Ал эми агасы Рашид Бостоновдон өч алып, аны чет өлкөгө кубалап, аны камаган. Ошондой эле Ташиев Төрөмаматовдон өч алып, аны камаган. Себеп дегенде губернатор кезде Төрөмаматов жол тосконда анын Ташиевдин жолун буган. Митингге каршы чыгып, сен эмне митинг кыласың деп. Ошондой эле митингге жакын болчу Ташиев. Анан дагы бир нерсе, бүгүнкү күндө Ташиевди мактап жактап аткандардын баарын суракка алгыла. Фейктер болсо фейктерин баарын текшергиле. Урматтуу органдын адамдары, айыпты силер угуздуңар, кылмышты силер козгодуңар. Эми акырына чейин барып текшергиле да. Себеп дегенде Ташиев бул төңкөрүшчү деп айып угузулду да. Төңкөрүшчү деп айыпталып атат да. А төңкөрүштүн аркасында кимдер болду атат? Карагыла да. Рахмат көңүл бөлгөндөрүңүздарга. Шаардын прокурору бул жерде мээси тескери айланып калганбы дейм да. Садыр Нуркожаевич, мен мына 2-3 күндөн берки иш сапарыңызды көрүп, мына адилеттүүлүк боюнча иш жасап атканыңызга абдан сыймыктанам. Мен ушул абдан мындай запкы тарттым да. Мен ушул Каракалжы районунда айыл өкмөттүн башчысы, биз топ кызматтарда иштеп, Ош шаарына барып, муниципалдык менчик башкармалыктын башчысынын орун кызматы болуп иштеп турган мезгилде Камчыбек Кыдыршаевич өзү окуган мектепке келет. Терешкова мектебине. Келет дагы, мынал мектеп тез арада бузгула дейт. Мен тиешелүү документтердин бардыгын тактатам. МЧСтен корутундусун алам, көз карандысы экспертизанын корутундусун алам. Мэрдин протокол чыгат, тез арада бузгула деген. Анан биз бузабыз. Бузгандан кийин 3 жылдан кийин мага кылмыш ишин козгоп атат. Еще козгоп эле койбой, мени 4 ай камады. 4 ай камап, еще плюс 1 миллион сом акча төктүм. Эми бир адамгерчилик кылар ушулар эми. 1 миллион төксөм ага да чыгарышпады. Атыңыз ким? Курстанбек. Ушу Каракалжанын тургуну болом. Мени элдин баары жакшы билет. Бул жерде айыл өкмөттүн башчысы кызматында да иштегенмин. Анан кийин 1 миллион сом акча төксөм, анда дагы чыгарышпады. Жок, сен келишим түзүшүң керек, сен акча төлөйсүң, анан кийин чыгарасың деди. Аны кантип эсептеткен? Ошол Терешкова мектебинин жатаканасы бул 63 жыл мурунку здание, Садыр Нуркожаевич, вообще мусор. Ошону тергөөчү
жана Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын жөнөкөй эле кызматкерине алып келген дагы мынанча кыш, мынанча плита бар деп туруп, аны интернеттен алып, ал бирөөнүн тагдыры менен ойногондо, интернеттен алып туруп эле баасын коюп, 7 миллион 713 миң сом сен жок кылгансың деген мындай жүйөсүз. Азыр токто суроом бар сизге. Ал Терешкова мектеби бузулуп, түү орду менен жок болуп, кайра ордуна андан 3 эсе, 5 эсе жаңы мектеп курулду. Андан неге сизге ущерб деп атат? Туура айтасыз, Садыр Нуркожоевич, өтө өкүнүчтүү. Ошол мектепти туура эмес, камчыбек ташыйп буз десе бузабыз да биз. Ошону туура эмес бузгансыңар деп, эми ачык эле айтыш керек. УКМКнын кызматкерлери ошондо шаардыкы козгоду эле. Так, шаардын прокуратурасы кайра жаңы ачылган жагдай боюнча арыз берсин бияк. Арыз берсин, жаңы ачылган жагдай боюнча кайра бүт мунун 1 миллион сомун кайтартып бергиле, ишин жапкыла, кайра кайтартып бергиле төккөн акчасын. 1 тыйынына чейин. Түшүндүңөр, а? Сот. Сиз дагы көзөмөлгө алып коюңуз. Бул кандай эми бул? Ал жерди бузуп, анан кийин ал жерге андан 10 эсе жакшы мектеп, дагы бир 200 жыл тура турган мектеп, мен барып ачкам да аны. Анан кийин буну кайра ущерб деп 1 миллион төктүрүп, анан 7 миллион талап кылган. Бул кандай адилеттүүлүк бул? Бул кандай? Калысыздыкпы же туура айтамбы? Мындай логикасын ойлонуп көрүңүзчү сиз мисалы. Шаардын прокурору бул жерде мээси тескери айланып калганбы дейм да? Садыр Нуркожоевич, бизде баа тергөө жок да, УКМК же СИИПТ текшерип карап чыгып анан текшерип карап чыккыла. Сиз арыз менен кайрылыңыз, жаңы ачылган жагдайлар боюнча деп. Силер ишти кайра козгоп туруп, кайра тергеп туруп, 1 миллионун кайтарып бергиле. Азамат, көзөмөлгө алып турасың, мага далаш этесиңер бүткөндөн кийин. Рахмат.